Рахманир-рахим. Менин атам кайтыш болуп кеткен, намаз окуучу эмес, орозо кармачы эмес. Ошого мен кабатыр болуп атам, кантип жардам бере алам? Колуман келишинче пашти күндө Кур'ан окуп турам. Жакшы советиңизди берип коюңузчу. Тугандар, мындай, Алла Таалам атаңызды рахматына алсын. Бала бу дүйнөдө кандай жакшы иштерди кылса, бардыгынын соогу атасына бара берет. Дуа кылып турганыңыз өтө чоң. Да кошумча эки нерсе айтып коеюн сизге. Сиз атанын бир туугандары менен жакшы мамиледе болуңуз. Ошонун соогу да атага тийип турат. Экинчиси, атанын достору бар. Бир туугандары эмес, достору бар. Аларга да ошо жакшы мамиле кылып туруңуз, Кудай кааласа анын дагы соогу тийип турат. Аллахка жакындата турган амал кайсы? Кандай амал кылып Кудайдын татыктуу кулу боло алабыз? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам канча амал алып келсе, ошолордун бардыгы Алла Таалага жакындатат. Бардыгы Алла Таала жакындатат. Мейли иман болсун, намаз болсун, орозо, Кур'ан, зикр, адеп ахлак, адалдан рызкы, сүннөтү, Алланын буйруктары Алла Таалага жакындатат. Мына Рамазан ай бизди Аллага жакындата турган улуу ай. Зына кылган эне менен баланын ортосундагы мамиле кандай болуш керек дейт. Аллаху акбар. Зына эми чоң күнөө. Баланын ортосундагы мен сени зынадан төрөдүм деп айта беле. Жок, баары энелик, боорукерлик, туура эмес кылган ишине балада күнөө жок да. Балада күнөө жок да. Ошол эне анан көрөп Алла Таалага ыйлап, жалдырап, жалбырап, кечирим сурап, тообанын шарттарын аткарсын дагы, калган жашоосун оңдоп кетсин. Ошо шайтанга азгырылып ушундай жаман иш кылып алды. Ал эми балага аны айткан кажети жок. Баланы жакшы тарбия кылып, кадимкидей боорукерлик, иманды тарбия кылсын. Кофе арамбы? Жок, кофе адал. Курттаган тишти тазалатып, пломба салдырса болобу? Ушул жөнүндө кыска түшүндүрмө бериңизчи. Болот таксыр. Ден соолукту сактоо шариятыбыздын улуу максаттарынан бири. Кандай? Мал мүлктү сактоо, кудум ушундай эле ден соолукту дагы сактоо. Мейли ал тиш болсун, мейли кара башка баш болсун, айырмасы жок. Ден соолукту сактоо шарияттын улуу максаты. Тишти пломбалатыңыз, жакшы караңыз. Аллахым шифа берсин. Аял вазир, жардамчы болобу? Же сөз эркек болуш керекпи? Эркек болсун, үйдө аял болсун. Ар бир үйдө вазир бар да. Ошо аларга мындай мансап берип койгула, үйдөгү вазирликти кыла берсин. Дүйшөмбү күнү орозо туттум эле. Кечки саат 5-те агайлар жана достор менен жолугушуу бар эле. Билген эмесмин. Ошол учурда рия болуп калбасын деп ачып жибердим. Бул кандай болот? Жакшы кылбапсыз. Шайтан эле рия болуп калат. Жок, шайтан айта берет. Алла Таалам эми раз ачып алдыңыз, казасын кармап бересиз. Казасын кармап бересиз. Кээде бизге ушундай келип калат. Намаз окусаң мына бирөө рия болуп калат, садака берсең рия болуп калат депчи. Шайтанды укпай коюңуз. Бере берели, Алла үчүн деп бере берели. Алла үчүн деп бере берели. Мен университетте окуйм, 3-курста. Группамда старостамын. Группалаштарымдын сессиялары бүткөн эмес. Сабак берген мугалимдер акча алат экен. Балдар мага акча берип сабактарымды бүтүрүп бер деп деген эле. Бүтүрүп берсем болобу, күнөө эмеспи? Акча берип бүтүргөн күнөө болот. Күнөөгө ортомчулук кылган дагы күнөө болот. Окуу эле алсын туугандар. Бирөөнү мажбурлап намаз окутса болобу? Күнөөбү же сооп болобу дейт. Жок. Ла икраха фид-дин, динде мажбурлоо жок. Анан көрө кызыктырып. Динибизчи кызыктырат. Жана динибиз коркутат. Коркутуу өтө аз, кызыктыруу өтө көп да. Бул нанга мисалычы унга канча туз саласыз? Ошондой өлчөмдө болуш керек да. Un бул жакшылыкка чакырып кызыктыруусу, ана эми туз дагы болбой койсо болбойт. Ал кишини коркутуп эскертүүсү. Койду сойгондо башын алып салбайт негизи. Ошол башыны алып салса эмне болот? Эти харам болобу? Өзү койду сойгондо, жаза эмен деле, тоокторду сойгондо делечи, башын сразу эле бардыгын алып салбаш керек. Макру болуп калат ал. Кишини кан агызып туруп туруш керек. Каны чыгып, жаны чыккандан кийин аны тоонук алып койсо боло берет. Арам болбойт.
бирок дароо бардыгын алып койсо макру болуп калат. Устаз, акчам 1 жылдан бери жөн эле айланбай турат. Зекетин беремби? Былтыр бергем. Рахмат. Бересиз, айланбай турса дагы үйдө акчаңыз бар. Зекеттин өзүнүн деңгээлине жетет нисабына. Быйыл жөн эле турса деле сөзсүз зекет берилет ага. Дарат алып бүткөндөн кийин мурундан кан чыгып кетсе, кайра дарат алыш шартпы? Же кан чыккан жерди жууп коюш керекпи? Жок туган. Эгерде ошондой болсо, анда кайрадан даратты алыш керек. Ал жерди жууп койсо эле болбойт. Мисалы путун жууп алды, макулбу? Колун жууду, ада кан чыгып кетти. Мурун эле жууп койсо бүтө бербейт. Дарат ошол жерде бүткөндөн кийин жел чыгып кетсе деле, кан чыгып кетсе деле, анда болду, дарат бузулду да кайра баштан алыш керек. Буйрук берген киши күнөөлүүбү же буйрукту аткарган киши күнөөлүүбү? Эгерде биз аскерде болсок, буйрук берген киши арамга буйрук бере турган болсо, ал күнөөлүү. Ла таата лил махлук фи маасиятил халик. Алла Таала арам кылган нерселерде жаралганга баш ийүү жок. Ата эне дагы мисалы уурулук кыл десе, арак ич десе, адам өлтүр десе, баш ийүү жок. Анткени бул арам нерселер. Бул учурда ата энеге баш ийүү жок. Начальникке баш ийүү жок, бадышага баш ийүү жок. Эгерде арам эмес нерселерге буйрса, анда баш ийүү милдеттүү. Демек, ошо арам нерселерге буйрган киши ошол күнөөкөр. Аткара турган болсо, аткарганда күнөөкөр болот. Мен бир жумуш менен ооруканага баргам. Бир маалда врач донор керек деп калды. Акча берем деп менден эркектик урук берүүмдү сурады. Мен саттым. Күнөө эмеспи бул? Кээде ойлонуп калам, кимге бала болгон экен деп. Жок, бул күнөө тугандар. Андай кылыш болбойт ал. Бул арам иш болот тугандар. Күнөө болот. Устаз, кантип жеңил той берсе болот? Жана үйлөнүүгө кандай даярдык кылуу керек? Үйлөнөйүн деп жаттым эле, кеңеш берип коюңузчу. Рахмат. Алла Таалам бактылуу кылсын. Жеңил той, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Аулиму валау бишат." Бир кой союп болсун, той өткөрүп койгула деген. Болду. Андай эле шан шөөкөт, 10 машина жалдап, дагы барекет салекет деген исрафкерчиликке шарият ага уруксат бербейт. Той жөнөкөй болуш керек. Чыныгы мусулман жашоодо кандай максаттарды коюш керек дейт? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям максат жөнүндө кандай насааттарды айтып кеткен эле? Эми чыныгы мусулман жашоодо кандай максат коет эле? Мен Алланы ыраазы кылайын, Аллага баш ийейин. Өзүмө дагы пайда болсун, башкаларга да пайда болсун, жакшылыкка чакырайын, жамандыктан кайтарайын. Татыктуу жашайын, таза жашайын деген мына мусулмандын ниети. Менен башкаларга пайда жетсин. Мусулман тилинен, мусулман колунан, чыныгы мусулмандан башка, анда чыныгы мусулман пайгамбарыбыз айтат: "Аль-муслиму ман салима аль-муслимуна мин лисаниhi ва яди." Чыныгы мусулман анын тилинен, колунан башкалар саламатта, ыза таппай, мындай зыян чыкпайт деген да. Негизги максат туган Алланын ыраазычылыгы. Алла субханаху ва тааланын ыраазычылыгы. Устаз, мен Баткенден болом. Сиздин сабактарыңызды калтырбай угуп барабыз. Досторум менен, досторума дуа кылып коюң. Ыйманда ынтымакта бололу. Рахмат. Абдусаттар молдонун баласы молдо Зияудин салам жиберди. Ва алейкум ва алейкумассалам. Алла разы болсун. Баарыңыздардын достугуңуздарды бекем кылсын. Ыймандуу, такыбалуу достордон кылсын. Мен ашказаным ооруйт. Врачтар язва дешти. Орозо кармайын деп жатам. Бирок тез-тезден тамактанып туруш керек экен. Кандай кеңеш бересиз? Мындай тугандар, көз коркок кол батыр. Мен жеке өзүмдүн кеңешим. Кудай кааласа, башынан эле коркпоңуз. Сиз ошол дарыларыңызды жакшы ичип, мындай саарлыкта, акыркы убактарында көп тамак жеп, көбүрөөк суусундук ичип, күндүзүчү көбүрөөк уктап көрүңүзчү. Мүмкүн ушу орозонун берекесинен Алла Таала сиздин язваңызга шифа берер. Эгерде таптакыр болбосо, 1-2 күн, анда тек коюңуз мейли. Сиз үзүрсүз, Алла Таалам кабыл кылат. Оорулуу адамдарга мисалы орозо кармабай койсо күнөө болбойт. Кийин жакшы болгонуңузда казасын кармап бересиз. Бирок Рамазан ай куттуу ай, ошонун бир күнүн дагы мен жеке сунушум ушундай бир аракет кылып көрүңүзчү дейм да. Устаз, орозодо ооз бекиткенден кийин уктап түшүркөп калсам, орозо бузулбайбы? Бузулбайт. Орозо тугандар жакшы билип алайлы. Таң аткандан күн батканга чейин ичкенден
жегенден жана актикесиндеги аялга кошулгандан өзүн токтотуу. Күндүзү болбойт. Алла Таала ушу үч нерсени арам кылып койгон мусулмандарга. Үчөө тең адал, бирок утурумдук. Кандай временно таң аткандан күн батканга чейин. Макул ушу үч нерседен токтотуш керек. А түндөсү үчөө тең уруксат. Түндөсү үчөө тең уруксат. Демек ушу күндүз Алла субханаху ва тааlanын бул орозосун ушинтип сыйлайбыз да. Менин 5 айлык боюмда бар, орозо кармасам болобу, зыян тийбейби? Демек өзүңүздүн же болсо ошо наристе баланын ден соолугу жакшы болсочу бир врач менен кеңешип коюңуз, кармай бериңиз. Эгерде өзүңүз же балага зыян тийип калса, анда шарият уруксат берет, кармабай эле коюңуз. Келимчегимдин боюнда бар, орозо кармайбы, же динибизде жеңилдик барбы? Жок, динибиз жеңил, дин юсур. Дин жеңил турганда, кыйнабайт. Бирок сизди карап көрүңүз. Эгерде ошондой ооруп неме болуп аткан болсо эчтеке эмес. Ооруларга уруксат берип атпайбы? Кош бойлуулар, балдар демизгендер, алар ден соолугун карап көрсүн. Кээ бирлер ден соолугу жакшы, кармай берет. Кээ бирлер ден соолугу мындай алсызыраак, ага уруксат. Намаз окуп жатканда ушул акыркы намазым деген сезимди алып келиш үчүн эмне кылыш керек? Өнүмдө иштеш керек. Өнүмдө иштеш керек. Намаз окуп жатып даарат бузулса эмне кылыш керек? Намаз окуп жатып даарат бузулуп калса, эгерде жамаат менен болсоңузчу, или жамаат даарат албай калганыңыз эсиңизге келип кетсе, же намаз учурунда бузулуп калса, колуңузду мурдуңузга мындай кыласыз дагы, акырын чети менен чыгып кетесиз. Жанынан өтүп бараткан намаз окуп аткан киши ойлойт, даараты сынган экен, кетип атат дейт да. Устаз, орозонун белгиленген убактысынан 1-2 минут кечиксе, эч нерсе болбойбу? Баса белгилеп айта кетесизби дейт. Эч нерсе болбойт эмес, орозо болбой калат. Караңыздар туугандар, азыр технология өнүккөн заманда жашап атабыз. Кудайга шүгүр, муфтияттын сайтында ар бир райондун бардык убактысы бар. Мисал айта турган болсок, Каракол деп коелу. Мейлиби? Же болбосо Алай дейли, же болбосо Атбашы дейли, же болбосо Талас, же болбосо Баткен, Лелек дейли. Бардыгын алхамдулилlah таң качан атат, ошол саатта карайбыз. Сиз азыр каердесиз? Бишкектесизби? Болду. Бишкектин сааты боюнча канчада оз жагыш керек? 5 минут мурда эң жакшысы рисковать этпей жаап коюңуз. Эгерде ошол 1 минут ровно жапсаңыз деле боло берет, ошол убакыт келишектечи. Бирок андан кийин 1-2 минут ашып кетсе, анда болбой калат орозо. Бүттү, анда орозо бүттү. Сиздин орозоңуз болбой калат. Анан көрө жебей эле коюңуз, эчтеке болбойт. Чыдап коюңуз. Эртеси күнү напсыңыз 1 саат мурда сизди тургузат иншалла. Машина айдап баратып, Куран окуса болобу? Болот. Куранды такрар кылып, бекер отурбай. Second hand'den кийинсе болобу? 3 жолу жууп туруп, анан кие бериңиз. Мына азыркы чет мамлекеттен келип атпайбы, көбүнчө батыштан. Ошол кийимдерди 3 жолу жакшы чайкап, анан кийиңиз. Устаз, баш кийим менен сажда кылганда пешене жерге тийбей калса, эчтеке болбойбу? Баш кийим пешенени жаап калса, өзү макру. Селде, же болбосо спортивка, баш кийимдер кийип алабыз го. Ошо менен сажда кылган, пешенеңиз саждага тийбей эле, через материал аркылуу тийсе, бул макру. Бирок кышында, суукта эшикте калып кеттиңиз да, пешенеңиз менен кылсаңыз, 3 жолу субхана роббиял ала деген чети грипп болуп каласыз, ооруп калат. Жок. Ал учурда тебетей менен да сажда кылсаңыз макру эмес. Ошондой эле өтө ысыкта пешенеңиз эшикте калып кетсеңиз, мисалы Саудияда көбүнчө сажда кылганда күйүп кетет да, өтө ысыкта. Ошол учурда, мисалы жеңиңизге, же болбосо ушундай материалга оропту сажда кылсаңыз эчтеке болбойт. Жөндөн макру. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям миражга көтөрүлгөндө Аллахты көргөнбү? Же кайсы пайгамбар көргөн? Миражга чыкканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланы көргөн. Талаш бар, бирок биз көргөн дегенге этикат түзүшүдүр. Алла Тааланы көргөн. Алла менен сүйлөшкөн. Мен 6 жылдан бери кант диабети менен ооруп келем. Күнүгө 5 маал инсулин сайынам. Врачтар мага орозо кармаганга тыюу салышкан. Мен өтө кыжалатмын. Ушул боюнча кеңирээк түшүндүрүп бере аласызбы? Алдан ала рахмат. Кант диабети, инсулин сайынам дегени кандай бул? Уколбу?
Мындай қараңыздар, укол мәселесі укол мәселесі. Егерде мейге түзден түз, же ашқазанға түзден түз укол болса, анда ороза бұзылады. Қалған уколдар орозаны бұзбайды. Через вена кеткен ороза уколдар бүрісі да бұзылбайды. Çünkü uşu екеуінде ғана бұзылады, қалғаны бұзылбайды. Әлбетте глюкоза бойынша адамға күш қуат беріп қоя тұрған бойынша зарылшылықсыз бұл мәкру болып қалады. Егерде зарыл болып қалса бұл деле бұзбайды. Устаз WhatsApp'та апрель айындағы жамғыр суысының өзгөчөлүктөрү деген тарап атат. Аны ичсе болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, бұл судан ичкен адамды дене, тамыр жана нерв ооруларынан арылат. Дағы бір хадисте менің чыныгы пайгамбар кылып жиберген улуу Аллахка ант ичем, егер баласы жоқ адам бұл сууну аялы үчүн ичсе, Аллахтын уруксаты менен анын аялы кош бойлуу болот деген хадистер бар экен. Канчалык деңгээлде ишенсек болот, түшүндүрүп береңизчи, таптакыр ишенбейле коюңуз. Bunday жоқ хадистер. Мен маршруткада көп жүрөм, дайыма музыка болуп турат. Мага музыка жақпағандықтан наушник менен Құран угам. Музыка болып жатқанда Құран уксам, Құранға адепсиздик болуп калбайбы? Жо, жакшы эле, наушник менен уга бериңиз. Музыка караңыз, иман жүрөк кулактан арам нерсени киргизе койбойт. Мейлі ушақ болсын, мейлі музыка болсын, анан көрі Құран оқыңыз, угуңуз. Менин атам каза болгон, ошонун ашын беребиз деп, үйдөгүлөр акча чогултуп, кыйналып жатышат. Кантип түшүндүрсөм, мен укпай жатышат. Элдин баары эле берип атпайбы, эл эмне дейт деп. Жок тугандар, бул эч кандай милдеттүү эмес. Жашоого карап туруп, мүмкүнчүлүккө карап туруп иш кыласыз. Динибиз жеңил. Эч кандай жок нерсени сиздин башыңызга милдеттүү кылып, сизди кыйнабайт тугандар. Ошон үчүн иншалла биз билейли, мейли өткөндөргө Куран окусак деле болот. Мүмкүнчүлүк болсо ашын берип коебуз, бирок андай эле, мисалы, мойнуңузда фарз важип, жоксо бир сүннөттөй бир милдет эмес да булчу. Асыр намазына жетишпей калсак, 2 ракааттын жамаат менен окусак, зам сүрө окулабы? Алла сизден ыраазы болсун. Ооба. 2 рекетти имам менен окудуңуз, туруп, биринчи, экинчи рекетти имамга жетпей калгансызда, Фатиханы окуйсуз дагы, амин деп ичиңизден айтып, анан дагы зам сүрө окуйсуз. 2 рекетте зам сүрө кошосуз. Так. Эртең менен сохорда ооз бекиттим, 10 минут кеч. Эч нерсе болбойбу. Саат 4:54 экен, убактысы, бирок мен 5:05 бекиттим. Жок, намаз болбой калат тугандар. Орозо болбой калат. Мен этаж үйдө жашайм. Ванна менен туалет бир жерде, дарат жана гусул алса болобу? Кээ бир үйлөрдө, дарат алган ванна да ошол жерде, туалети да ошол жерде. Экөө туалети башка бөлмөдө, ваннасы башка бөлмөдө эмес да. Ошондой эми кандай кылыш керек болуп калса, ошол унитаздын жанында бисмиллахын айтпаңыз, мындайраак жылып туруп бисмиллахын айтып дарат ала бересиз. Боло берет. Ошонун үстүндө туруп дарат бисмиллахын айтса болбойт. Түшүнүктүбү? Донорлукка кан тапшыруу адалбы? Донорлукка кан тапшырса болот. Бирок ушунча деңгээлде ал өзү алсырап ооруп калбай турган болсун да. Тапшырат десе бере берип башка бирөөнүн жанын сактайын деп өзү бияктан анан андай болбойт. Экинчиден акча алса болбойт. Адам өзүнүн бир нерселерин сатып өзүнөн, азыркы мисалы эркектик урукту сатып акча ала турган, канын сатып акча ала турган, бөйрөгүн сатып акча ала турган, ага сиз биз эмеспиз. Бул Алланыкы. Сиз буга кожоюн эмессиз сиз сатканга. Эгерде кокса бүгүнкү күндө эми сөз акча берет да мисалычы, аны алып садака кыла берсин. Эмчектештер менен дагы тууганчылыкты куруш керекпи? Албетте, эмчектештер алар бир туугандар. Алар менен иншалла мүмкүн болушунча тууганчылыкты куруш керек. Бизде зекет тууралуу суроолор бар эле. Бир тууган карындашына жана иниме зекет өтөт. Карындашыңызга да иниңизге зекетиңизди берсеңиз болот. Кээде намаз окуйт, бир аз кайра эле арак ичип алат, байкем зекет өтөт. Мусулман, мындай караңыздар, мусулман эле болсо зекет өтөт. Биринчи шарты. Кимге берип атканыңыз, мусулман эмес болсо зекетиңиз өтпөйт. Түшүнүктүбү? Мейли намаз окуган, арак ичпегенге ал жакшыраак.
бирок намаз окубаган дагы мусулманга зекетиңиз берсеңиз өтөт. Арак ичкен кишиге дагы берсеңиз өтөт. Биздин мазхабта. Кээ бир мазхабтарда арак ичкен кишиге зекет берсең өтпөйт. Менден карызы бар адамга зекетти берсе өтөт. Бирок кээ бирлер адамдар мындай дагы суроо бар да, менен карыз, ошону мен зекетке чагып койсом болобу дейт. Ал болбойт. Себеби сиз карыз берип атканда зекетти ниет кылган эмессиз. Ал эми зекет берүүдө ниет фарз. Ошон үчүн бунун жолу кандай болуп калат? Же сиз мындай кылыңыз, зекетти бериң дагы, карызды кайра бер деп алып. Же болбосо ал карызыңызды берсин, сиз зекет берип коюң. Зекет менен ниет керек. Аялы бар, 4 бала, кызы бар, ата энеси бар, күйөөсү көп ичет, намаз окушпайт, зекет өтөт. Албетте иншалла карап бир аларга бир сиз кичине мындай даават айтып неме кылып коюңуз да. Фираундун сөөгүн жер кабыл албай койгонбу? Фираундун сөөгүн жер кабыл албай койгон. Алла Таала сактап коебуз кыямат күнгө чейин деп койгон үлгү кылып. Азыркы учурда сөөгү кайда? Азыркы учурда сөөгү жердин үстүндө. Муса алейхиссалам канча жашында каза болгон, Фираун 1000 жыл жашаган деп укканбыз. Жо, Фираун 1000 жыл жашаган эмес, Муса алейхиссалам канча жашаган, кандай болгон сабактуу учурунда Кудай кааласа келет, ага сиздерге айтып беребиз. Келинчегим менин апамды апа десе карындашындай болуп калабы? Бир тууган дейт. Келинчегиңиз сиздин апаңызды апам десе, экөөңөр бир туугандай болуп калбайсыңар, Андай эмес ал. Биз деле азыр аксакалдардын баары ата деп жүрбөйбүзбү, туурабы? Аны ата болуп келген. Жок. Андай эмес ал. Ал урмат сый менен апа деп мисалы жакшы сөз бул. Эч кандай андай менен эме болуп калбайт. Менин апам десе деле эчтеке болбойт. Пайгамбарыбыздын медицинасынан кантип чач өстүрсө болот дейт. Эми бул бардык Алладан го, бирок неме болуп көрөт, тымин менен, хижама менен пайгамбарыбыздын медициналарынан дем салдырып көрүңүз. Устаз, рассрочкага телефон алса болобу? Болот. Мен 22 жаштамын. Илим алайынбы же үйлөнөйүнбү? Биринчи илим алыңыз, анан үйлөнөсүз. Айыз этеккердин мөөнөтү 3 күндөн 10 күнгө чейин. Экинчи такайга жетпей, 15 күндө жетпей, кайра келет. Калпаса, орозо кармайбызбы, кандай болот? Намаз окуйбузбу? Айыз эң аз убактысы 3 күн болот, эң көп 10 күн болот. 10 күндөн ашык дагы эгерде айызы келе турган болсо, аны истихаза деп коет, ал айыздын эсебинде эмес. Гусул кылып, намаз окуй берет, орозо кармай берет. Тазалыктын мөөнөтү 15 күн болот. 15 күн болот. 15 күн ичинде келип кала турган болсо, ал болбой калат. Мисалы, ошон үчүн 15 күн минимум, ал 15 күн тазалык болот ошон үчүн. Аны оорулуу кан дейбиз, оорулуу күндөр дейбиз дагы, ал эсепке алынбайт дагы, 5 вакыт намаз окуй берет кадимкидей эле, орозо кармай берет. Албетте айызы келген учурда, нифаста төрөгөндөн кийин алар орозо кармабайт, намазды окубайт. Бирок билип коюңуз, орозонун казасын кийин кармап берет, намаздын казасын кармап окубайт. Орозодо нафтизин колдонсо болобу? Кээ бир жакын адамдар насвай тамекиге акча сурап калышат, берсе болобу, болбойбу? Насвай тамекиге акча сураганда бербеңиз акча. Так, нафтизин колдонсо болобу дейт. Нафтизин деп мурунгабы? Же мындай. Кандай болбосун мен сиздерге айтайын? Кулактан кандай дары кирбесин, мурундан кандай дары кирбесин, алкымдан кандай дары кирбесин, орозону бузат булар. Булар бузат. Көзгө неме кылса эчтеке эмес, мисалы. Ошо, калгандары бузат. Мен окуганды билбейм, бирок жамаат менен намаз окуп жүрөм. Сүрөлөрдү билбейм, бирок намаз кабыл болобу? Эч нерсе билбейм. Туугандар мындай, Кудай кааласа иншалла ниетиңиз Алла Таалам кабыл кылсын, жараткан Алла Таалам жеңил кылсын. Бирок акыркы күндө үйрөнгөнгө аракет кылыңыздар.